Илгери 4 бурчтук кылып там салышса, азыркы кезде заңгыраган ар кандай архитектуралык дизайндагы жер тамдар салынып жатат. Ошол там салуудан мурда көпчүлүк адамдар атай архитекторлорго кайрылышат. Архитекторлор каалаган үйдүн планын чийип, адамдарга коз үйлөрдү салып бүтүрүп берет. Үй салынган соң үйдүн короосун коздош керек. Ошондо базар аралап гүлдөрдүн, бадалдардын түрүн сатып отургузабыз. Бирок айрым адамдардын короосундагы отургузулган гүлдөр, бадалдар өссө, айрымдардыкы өспөй калат. Ошондуктан корообузга ландшафттык дизайнды пландоодо мурда адистерге кайрылсаңыздар туура болот. Алексей ландшафт боюнча дизайнер. Ал бир канча жылдан бери адамдарга кеңеш берип, короолорун бакчага айлантып келет. Анын айтуусунда ар бир ландшафт дизайнердин өзү өстүргөн гүлдөрү болушу керек дейт. Чындыгында айткандай, Алексейдин өзү өстүрүп келе жаткан гүлдөрдүн, бадалдардын түрү абдан эле көп экен. Ну вот последнее время тенденция... Акыркы жылдары жашылдандыруу өнүгүп жатат. Мурда адамдар короосуна көбүнчө брусчаткаларды, бетондорду койсо, азыр болсо бизди чакырышат. Биз брусчаткадан тажадык, жайында ысык аба уруп жатат, бир нерсе кылгылачы деп. Анан биз брусчаткаларды алып, топуракка алып келип, төгүп, анан ландшафт композициясын жасай баштайбыз. Бизге көбүнчө элита жерде жашаган адамдар келчү. Ордодон, Сары Өзөндөн. Бирок азыркы убакта адамдын баары түшүнүп калды. Короодо көбүнчө өсүмдүк гүлдөр болсо, таза аба, салкын болуп каларын. Необходимо. Она дает кислород. То есть мы дышим этим. Жөнөкөй адам ландшафт дизайнерин жалдай албаса, андан жөн гана кеңеш алса болот. Мисалы, кандай гүлдү кайсы жерге отургузуу керек деген жана ошондой эле кайсы гүл кандай гүл менен айкалышып короонун көркүн ачарын. Сейчас у нас с вами грубо 12 часов дня. То есть... Азыр бизде түшкү саат 12 болду. Көрүп аткандай күн ысып жатат. Андан кийин күн кире баштайт. Ал эми хосты гүлү көлөкөдө жакшы өскөнү үчүн биз бул жакка отургуздук. Алгач короңузду коздогондо мурда биринчи аллеяны, мындайча айтканда жолдорду пландоо керек. Андан соң өзү сугарган системаны киргизүү керек. Сугарган системаны киргизгенден кийин семиз жерди алып келип, жок дегенде 20 сантиметр кылып топуракты төгүп, гүлдөрдү отургузса эң сонун. Алексей короонун дизайнын пландоодо компьютердин жардамы менен келечектеги бакчанын макетин түшүрөт. Мына бул бакча эң алгач макетке түшүрүлүп, анан гана ишке ашкан. Тарых барактарын барактай кетсек, алгачкылардан болуп тушуккан, индустриясы өнүккөн Германия менен Англияда 20-кылымда шаарларды, короолорду жашылдандыруу башталган. Ушундан тарта ландшафттык дизайн деген түшүнүк пайда болгон. Ал эми Кыргызстанда ландшафт дизайны жакшы өнүгүп жатканы байкалууда. Берме Чумукоева, Жыргал Суранчиев, Кутман таң.